Өлкөдө bir кап un 500 сомдон 1000 сомго чейин кымбаттады. Буга чейин Казакстандан келген ундар 2500 сомдон сатылып жатса, бүгүнкү күндө баа 3000 сомго чыккан. Ундун наркы бир жумада эле кескин көтөрүлүп, карапайым калктын нааразычылыгын жаратты. Кымбаттап кетти ундар. Kaçadan alçı eliniz azı kaçtan alasınız? 2850 deydi mına un olur. Başta 2200'den alçı elekte. Azı kımbattap ketти. Жоқ, Қазақстан ундарынан алабыз. Өзүлкүлөр сүйүлүп кетет да нан жапкан. Кичине көтөрүп калыптыр өткөнкүдөн. Өткөндө 1600'den алган ундар 1850 болуп көтөрүлүп атат отуруу. Кичине пенсияны көтөрүп турушууланын неме көтөрүп коюп атышат продукттарын кайра. Баа сырттан келген унга гана өсүп жатат, себеби коңшу өлкөдөн келген ундардын көлөмү азайган. Ал арада министрлик бааны чектөө үчүн un менен буудайды жарым жылга экспорттоого тыюу салууну сунуштап чыкты. Буга чейин жыйында казак уну темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттаганы айтылган. Дегенмен өлкөдө буудай тартыштыгы жок, ал эми азык түлүктүн 5 айлык кору бар экени белгиленген. Ответственно айтып коюшум керек, бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр азыркы күндө буудайдын кору кампаларыбызда жетерлик деңгээлде бар. Баасы болсо 25 сомдон, бир кап un 50 килограммы 1250 сомдон мамлекеттик материалдык резервтердин региондогу бардык кампаларында сатылып атат. Ответ кылган тилдерибизде бар. Ошону менен бирге бир эле un эмес, өсүмдүк майы жана кумшекерге болгон таңкыстык жок коесе деп эсептейм. Буга чейин да жогорку кеңештин депутаттары базарда нандын, ундун баасы кескин кымбаттаганын айтып чыгышкан. Эл өкүлдөрү өкмөттү өз кезегинде чара көрүүгө чакырган. Эмне үчүн көчөдө un кымбаттап кетип атат, аябай. Нан кымбаттап кеттир. Бүгүн 35 сом, 40 сомго чыгып кеттир. 1000 сомго кымбаттап кеттир. Эмне карабайсыңар? Un маселеси, нан маселеси болуп атат көчөдө. Эмне үчүн ошол маселелерди кичине бир чара көрүп, как раз мына экономика министринин орун басары келет. Сиз антимонополия базарларга чыгып, ундарды кымбаттаткандар менен иштебейсиңерби? Эмне үчүн Өзбекстанга чыгып кетип атат ундар? Бүт складдар бошоп калып атат. Кыргызстанда жылына болжол менен 500 000 тонна un керектелет. Анын көпчүлүк бөлүгү Казакстандан ташылып келинет. Мындан улам өкмөт баа саясатына таасир эте албайт. Ал эми жергиликтүү түшүм элдин муктаждыгын толук камсыздоого жете бербейт. Буга байланыштуу эксперттер буудай айдоонун көлөмүн көбөйтүү керек дешет. Ошол эле учурда дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоо жагы бар. Эгерде биз бааны жөнгө сала турган болсок, бир нече комплекстик иш аракеттер жүргүзүш керек. Чектөө ал маселени чечпейт. Биринчиден биз мен айтып өттүм го, импортко биз баш ийип калганбыз, көз каранды болуп калганбыз, ошол импорт маселесин чечишибиз керек. Экинчиден баягы ортомчулук жактар бар бизде. Алардын маселесин чечиш керек. Түшүм түздөн түз дыйкандын колунан сатып алуучуга барыш керек. Ушул жолдорду караш керек да. Эгерде ошолорду кандайдыр бир деңгээлде чече турган болсок, азыркы күндө бааны бир аз арзандатууга алып келебиз. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Республика боюнча жалпысынан 233 000 гектар жерге буудай айдалса, ал эми Ош облусунда 40 500 гектарга буудай айдалган. Өлкөдө жалпы 8ден ашуун un чыгаруучу ишкана бар. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.